Барыңыздарга салам достор. Мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзүмдүн эң сүйүктүү салаттарымдан бири фунчоза салатынын рецептиси менен бөлүшөмүн. Бул салат аябай даамдуу жана тоюмдуу. Эгерде сиздер да жакын күндөр конок чакырайын деп даярданып жаткан болсоңуз, бул салатты сөзсүз жасап көрүңүз деп айткым келет. Себеби бул салат баарына жагат деген ойдомун. Салатты даярдоо үчүн бизге эт, таттуу калемпир, түрп, 2 сабиз, чеснок жана пияз керек болот. Бул жерде мен уйдун этинен жасадым. Өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жараша уйдун, койдун же жылкынын этинен жасай берсеңиздер болот. Алгач этти чукалап, пластинка кылып туурап алабыз. Андан кийин узунча ичке кылып туурап алабыз. Мен ушундай соломка кылып туурап алдым. Идишибизди отко коюп, өсүмдүк майынан куябыз. Майыбыз кызгандан кийин этти салып, үстүнө тууралган чеснок салабыз. Чеснок этке өзгөчө даам берет. Татымына жараша туз жана 2 аш кашык соя соусун куябыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин отун азайтып, капкагын жаап, жай отто 40-45 мүнөт дымдап бышырып алабыз. Этибиз жумшак болуп дымдалып бышканча биз жашылчаларыбызды туурап алабыз. Бир пиязды ортосунан бөлүп чукалап туурап алдым. Эми түрптү туурайбыз. Алгач чукалап кыркып алып, андан кийин узунча ичке кылып туурап алабыз. Эгер сиздер кааласаңыздар, теркадан да өткөзүп алсаңыздар болот, бирок мен ар дайым колго туурайм. Мынакей ушундай соломка кылып туурап алдык. Эми сабизди да алгач чукалап кыркып алып, андан кийин узунча ичке кылып туурап алабыз. Кезектеги бизге керектүү жашылчабыз бул таттуу калемпир. Менде ушундай сары түсү бар экен, сары түсүнөн коштум. Эгерде сиздерде жартылай ачуу калемпир болсо, аны да кошсоңуздар салат абдан даамдуу болот. Таттуу калемпирибизди да соломка кылып туурап алабыз. Биздин этибиз да куурулуп даяр болуп калды. Эми туурап алган жашылчаларыбызды кезек-кезеги менен салабыз. Алгач пиязды салып кууруйбуз. Пиязыбыз куурулгандан кийин туурап алган түрп менен сабизибизди салып, 10-15 мүнөт жумшарганча кууруйбуз. Жашылчаларыбыз жартылай куурулгандан кийин туурап алган таттуу калемпирибизди салабыз. Бардык жашылчаларыбыз толуктай бышканча аралаштырып кууруп, татымына жараша туз салабыз. Жана ушундай фунчозага арналган приправаны кошобуз. Өзүңүздөргө жаккан татымалдарды кошсоңуздар болот. Майдалап туурап алган чеснокту, көк чөптөрдү салып, жакшылап аралаштырып алгандан кийин оттун астын өчүрүп, капкагын жаап дымдап коебуз. Биздин жашылчаларыбыз дымдалып, даамына чыкканча биз фунчозабызды бышырып алабыз. Фунчозаны идишибизге салып, үстүнө кайнап турган сууду куябыз. Бардык фунчозаларды суудун ичине батырып, капкагын жаап, фунчоза бышкыча калтырабыз. Мынакей достор, биздин фунчозабыз бышып даяр болуп калды. Эми суусун төгүп, сүзүп алабыз. Куурулган жашылчаларыбыздын үстүнө сүзүп алган фунчозабызды салып, жакшылап аралаштырабыз. Достор, менин каналымда дагы даамдуу, оңой салаттардын рецептери бар. Эгер сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кирип көрүп чыгыңыздар. Эгер видеолор жакса, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер жана менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Даяр болгон салатыбызды идишибизге салып, дасторконубузга суна берсек болот. Достор, сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Абдан даамдуу жана тоюмдуу салат болот. Видеону акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болгон Динара Калилова. Тамагыңыздар таттуу болсун.